Жылдыз Чойбекова 21 жылдан бери башталгыч класстын мугалими болуп эмгектенет. Ал акыркы 10 жылдан бери Бишкек шаарындагы номер 5-улуттук инновациялык мектеп лицейинде иштеп келет. Каарман эмгек стажы менен кошумча мугалимдер үчүн кагаз документтеринин дагы саны өсүп жатканын айтат. Мындан улам керексиз кайталанма иш кагаздарды толтурууга кеткен убакытты балдарга кызыктуу сабак өтүүгө жумшасам деген тилеги орундалганына кубанып турган чагы. Чындыгында кагаз көп болгондо биздин убактыбыз балдарга аябай убактыбыз аз болуп калып атканда, азыр мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, ар бир класста мына 40тан ашык окуучуну окутуп атабыз. Биздин дептер текшерүүбүз эле. Мисалы үчүн башталгыч класста 40тан бала болсо, баягы кыргыз тили жана математика деген күндө кирет да. Ошол ар бир предметтен 40тан дептер текшергенде эле күндө 80-120 дептер текшеребиз да. Андан тышкары бала менен да жеке иштешибиз керек да. Анан кагаз иштерине болгондо, ошондо биз мектепте дагы ишибиз көп болуп, анан кийин такыр эле балага такыр көңүл бурулбай калып аткан чындыгындачы. Муну мен аябай жакшы колдоп атам. Эми бир эле Жылдыз Чойбекова эмес, бардык мугалимдер кайталанма иш кагаздарды толтурууга убактысын үнөмдөйт. Себеби Билим берүү жана Илим министрлиги милдеттүү толтурууну талап кылган бир катар кагаз документтердин санын кыскартты. 17 кандайдыр бир көп бир документтердин баары кирип кетиптир. Аны бирок биздин кандайдыр бир буйрук менен же бир конкреттүү бир мындай бир инструкция же бир мындай бир нормативдик акт менен бекитилбей эле эмнегедир баягы улам бир нерсе керек болуп атып эле, баягы көп болуп кетиптир. Ошон үчүн мына класстык мына жөнөкөй эле мугалим предметник класстык журнал, календардык тематикалык план жана сабактын план конспектиси. Үчөө калды. Ооба. Мына мугалим болуп иштеш үчүн мага ошо күнүгө келгенде класстык журналды толтуруп турам. Балдар канчасы келди, канчасы ооруп калды, канчасы кандайдыр бир себеп менен азырынча окубай жатат деп. Бул маалымат да бизге абдан маанилүү да. Экинчиси календардык тематикалык планды жылына бир жолу кесиптештер менен сүйлөшүп, анан администрацияга берем. Керектүү баягы директордун орун басары бекитип, анча-мынча кошумча алымча кылышы мүмкүн. Бул жылдын башында эле. Күнүмдүкү 5 жылга чейин. Эми окутулган предмет боюнча окуучулардын билим сапаты жана жетишкендиктери жөнүндө отчет жазуунун кереги жок. Коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча документтерди, мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациянын, жалпы республикалык тестирлөөнүн, мектептик олимпиадалардын жана сынактардын катышуучулары жөнүндө маалыматтарды толтуруу милдеттендирилбейт. Эгер сиз мугалим болсоңуз, ар бир окуучуга мүнөздөмө, класс жетекчинин иш планы жана башталгыч класстын окуучуларынын тамактануусу тууралуу документтерди толтурбайсыз. Жөн эле мындай максатсыз бир кандайдыр бир материалдарды чогултууга жол бербешибиз керек. Бул биринчиси. Анан экинчиси, абдан туура суроону берип атасыз. Эң негизгиси көзөмөл. Бул буйрукту чыгарып коюп, баарына жеткизип коюу бул 50%. Эми эң негизги 50% ошол мектептин ар бир администрациясы муну түшүнүп, анан бир да мугалимге ушундай чыгармачылык менен иштеңиз. Анан керектүү учурда гана биз максатын айтып гана, мисалы пет кеңеште сүйлөп бериңизчи, же райондун семинарына чыгып аябай жайылтып бериңизчи деген, же башка бир кырдаал боюнча биз сизге мындай ашыкча бир жумушту үйбөйбүз дегенди биз көзөмөлгө алышыбыз керек. Билим берүү тармагында эмгектенген адистер бул иш кагаздарынын көлөмүнүн кыскарышын кубатташат. Алардын баамында мугалимдерге болгон кошумча көзөмөл, отчет жазуунун көптүгүнөн мугалим өзү билген билимин окуучуга толук берүүгө убактысы жетпей калып жатат. Өзгөчө жаш мугалимдер толтурууга милдеттендирилген документтин көптүгүнөн окуучуга билим берип гана эмес, тажрыйбалуу мугалимдерден тажрыйба топтоого мүмкүн болбой, билим сапаты начарлап кетти. Мугалимдердин көпчүлүк убактысы балдар менен билим берип, алар менен алектенбестен ошол документтерге көбүрөөк кетип калчу да. Экинчиден ошол мугалимдин потенциалынын жогорулашына жол ачат да. Себеп дегенде өзүңөр билгендей, жана independent learning деп коет да, бул өзүн өзү өнүктүрүү. Ошого дагы кандайдыр бир деңгээлде жол ачылат. Анан азыр электрондук баягы документтерге өтүп атпайлыбы? Бул албетте мугалимдердин креативдүүлүгүнө кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн салымын кошот. Билим берүү жана Илим министри Алмазбек Бейшеналиевдин мугалимдердин иш кагаздарын кыскартуу боюнча буйругуна ылайык, эми мугалимдерден жокко чыккан отчеттук кагаздарды талап кылган жетекчилерге чара көрүлөт. Ал үчүн атайын республиканын бардык аймагындагы мугалимдердин телеграм каналы түзүлүп, жашыруун түрдө мектеп директорлордон эмес, мугалимдерден маалымат алынат. Себеби жетекчилик баары жакшы дей бериши мүмкүн дешет министрликтин өкүлдөрү. Айза Камчыбекова, Турар Анарбеков, Пирамида.